Сарпашевди экинчи рет камап, Ташиев көмүскө бизнести талкалады. 2010-жылдан бери Тайырбек Сарпашев көмүскө бизнестин көркүн чыгарып, кыйла байып мамлекетке ири зыяндарды жасап келгени талкууга алынчу. Кен байлыктарына, жерге күйүүчү майларды сатууга жана башка кызаргандын баарына ээлик кылганычы атайын кызмат али көп маалыматтарды чыгара элек. Бирок Сарпашевди экинчи рет камап, Ташиев тоңго музду жарып чечкиндүүлүк жасады. Негизи өлкөдөгү буга окшогон тымызын мите курттай ырыскыбызды соргон чиновник саясатчылар арбын. Бусам Сарпашевке кезек келип, анын мыйзамсыз жасаган миллиондору ачыкталууга, башкалар да сабак алууга жол салынса, кайрадан эле көшөгө артындагы көпөстөр коррупциялык схемага отуруп алышпайбы? Ушул жагынан күмөн саноолор бар. Негизи Камчыбек Ташиев жалгыз болуп, башка орган башчылары коркоктук кылышып, кайдыгер болуп жатышкандай. Булак Арба, Чекиткейжи. 25 февралга карата валюталар курсу рубльдин наркы көтөрүлүүдө. Кечеден бери доллардын орточо сатуу курсу төмөндөп, 94,13 сомго, евро 105,61 сомго, орус рубли 1,16 сомго, тенге 0,22 сомго чейин көтөрүлгөн. АКШ доллары. Коммерциялык банктарда долларды сатып алуу 94 сом, сатуу 92,7 сом. Москва, Совет көчөлөрүндө жайгашкан акча алмаштыруу жайларында доллардын орточо курсу сатып алуу 91,85 сом, сатуу 93,13 сом. Улуттук банктын расмий курсу 84,8 сомду түздү. Евро. Коммерциялык банктардагы евро курсу сатып алуу 103 сомдон 106 сомго чейин, сатуу 104 сомдон. Москва, Совет көчөлөрүндө жайгашкан акча алмаштыруучу жайларында евро орточо эсеп менен 102,99 сомдон сатылып алынса, 104,17 сомдон сатылууда. Улуттук банктын расмий курсу 95,31 сом. Рубль. Орус рубль коммерциялык банктарда сатып алуу 1,2 сом, сатуу 1,15 сом. Москва, Совет көчөлөрүндө жайгашкан акча алмаштыруучу жайларында рубльди орточо 0,99 сомдон сатып алып, 1,16 сомдон сатууда. Улуттук банктын рубльдин расмий курсу 1,5 сомду түздү. Тенге. Коммерциялык банктарда казак тенгесин сатып алуу 0,19 сом, сатуу 0,21 сом. Москва, Совет көчөлөрүндө жайгашкан акча алмаштыруучу жайларында теңгенин орточо курсу сатып алуу 0,16 сом, сатуу 0,21 сом. Улуттук банктын расмий курсу 0,18 сом. Булак репортер, Чекиткейжи. Садыр Жапаров: Орусия менен 200 жыл бирге болдук, дагы 300 жыл бир болууга даярбыз. 200 жыл бирге болгон Орусия менен дагы 300 жыл бир болууга даярбыз деген президент Садыр Жапаровдун билдирүүсүнүн министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолукканда билдирди. Эске салсак, жолугушуу 24 февралда Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн Евразиялык өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын алкагында уюштурулган. Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын кызматташуусу маанилүү экенин белгилеген Акылбек Жапаров жолго чыгарда урматтуу президент Садыр Жапаров менен жолугуштум. Ал Орусия менен 200 жыл бирге болгонубузду, дагы 300 жыл бирге болууга даяр экенибизди айтты, деди. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Достор, дүйнө тынч эмес. Россия менен Украинанын ортосундагы согушту интернеттен байкап, бирок ага карата оюбузду билдиргенден улак болсок, эки жака тең тартпай, дымып отуруп турсак, утуш биздики болот. Андай айтсак да, мындайынан айтсак да, боло турган иш эле болду. Анын чоо жайын өздөрү чечип турушсун. Биз өзүбүздүн ишти кылалы, жазгы иштерибизди аткаралы. Быйылкы жыл абдан оор болчудай. Тытынып иш кылбасак ачка калабыз. Кудай берген жерибиз бар. Кыпындай жерин калтырбай иштетели. Жалкоолукту таштап, диванда жатып алып, ойду тоону сүйлөбөй туруп кыбырайлы. Жашообуз импорттон көз каранды. Бирок ошондой болсо да чет жакты тиктеп отура бербей, өзүбүздүкүн чыгаралы. Албетте, башка түшкөн тагдырдан эч ким кутула албайт. Дүйнө кооптошуп жатса, демек көпчүлүк эмне болсо ошолбуз. Андан көрө бир билек, бир тилек болуп ынтымакта жашайлы. Ылайым тынчтык болсун. Жакшылык Жумабеков. Орусия Украина кырдаалы. Чернобыльды Орусия көзөмөлдөөдө. Түнү менен эмне болду?
Бүгүн 25 февралга караган түнү Украинанын бир нече аймагында атышуулар угулду. Чет басылмалардын жазганына караганда, Европанын бир нече өлкөлөрү Орусияга виза берүүнү токтото баштады. Орусия менен Украинанын ортосундагы акыркы кырдаал. Украинада жалпы мобилизация жарыяланды. Anonymous компаниясынын хакерлери Орусияга согуш жарыялашты. Белгилүү РТ сайты иштебей калды. Украинанын президенти 137 адам өлгөнүн билдирди. НАТО Орусия абдан жогорку экономикалык жана саясий бааны төлөйт деп убада кылды. Европа өлкөлөрү жана Япония орусиялыктарга виза берүүнү токтото баштады. Орус аскерлери Чернобыль атомдук электр станциясын басып алышты. Сутка ичинде Украина аскерлери Орус армиясынын 30 танкын, 130 бронетехникасын, 5 учагын жана 6 тик учагын жок кылды. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын аскердик инфраструктурасынын 83 жер үстүндөгү объектисин талкалаганын, 4 учакты, 4 байрактар учкучсуз учагын жана 1 тик учакты атып түшүргөнүн билдирди. Булак супер чекиткейжи. Зеленский Европага жинденди. Бизди ким коргойт? НАТОго кошулуубузду эч ким колдобой турат. Баары коркушууда. 10 офицер менен бирге 137 аскерибиз курман болду. Аларга Украинанын баатыры наамы берилет деп жазды Twitter баракчасына Владимир Зеленский. Бизге убада беришти, бирок жалгыз калтырышты деп Европага жинденгенин жашырган жок. Булак апта чекиткейжи. Орусиянын чабуулдарынан 137 украиналык аскер курман болду. Бул тууралуу 25 февралга караган түнү Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. 316 аскер жарадар болду. Змеиный аралындагы бардык чек арачыларыбыз курман болду. Баарына Украинанын баатыры наамы ыйгарылат, деди Зеленский. Андан мурда Орусиянын чабуулдарынан каза болгон жайкын тургундар тууралуу да маалыматтар чыккан. Алардын так саны жарыялана элек. Ошону менен катар Зеленский аскерге милдеттүүлөрдү жана запастагыларды жапырт армияга тартуу буйругуна кол койду. Ал эми чек ара кызматы 18ден 60 жашка чейинки эркектерге өлкөнүн аймагынан чыгууга тыюу салынганын жарыялады. Пентагондун маалыматына караганда, Орусия согуш жарыялаган убакыттан тарта 160 ракета соккусун жүргүздү. Украинанын коргоо министри Алексей Резников Москва чабуулдардын жаңы толкунун даярдап жатканын билдирди. Орус тарап жоготуулар тууралуу маалымат бере элек. Ушул тапта айыгышкан салгылашуулар Донбасс, Харьков жана өлкө түндүгүндө жүрүп жатат. Орусия Украинага согуш жарыялаган үчүн Евробиримдик жана Кошмо Штаттар Москвага жаңы санкцияларды киргизишти. Орус президенти Владимир Путин 24 февралда таңерте билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага согуш ачты. Булак Азаттык чекит.org. Орусияда согушка каршы акцияларда 1700дөн көп киши кармалды. Акцияларга байкоо жүргүзүп келген ОВД Инфо бейөкмөт уюму билдиргендей, 24 февралда Орусиянын 53 шаарында өткөн согушка каршы митингдерде 1700дөн көп кишини полиция кармап кетти. Москвада 900, Санкт-Петербургда 400 адам кармалганын аталган уюм маалымдады. Акцияга чыккандар согушка жок деген урандарды чакырып, Орусиянын Украинага чабуулун токтотууну талап кылып жатышты. Москвадагы митингди чагылдырып жаткан Свобода радиосунун 3 кабарчысы кармалды. Видеодо алардын бири журналист экенин айтып жатса да, полиция кармап баратканын көрүүгө болот. Журналистти тартип коргоочулар сүйрөп барып автобуска тыгышкан. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Орусия Украинага эч шылтоосуз кол салганы аз келгенсип, эми жарандарын маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратууну көздөп жатканын билдирди. Ал ошондой эле журналисттердин кармалышын кески айыптап, аларды токтоосуз бошотууга чакырды. Ошондой эле башка маалымат каражаттарынын кабарчылары да кармалганы тууралуу кабарлар түштү. Дүйнөнүн ондогон шаарларында Орусиянын Украинага басып кирүүсүн айыптаган, согушту токтотууга чакырган акциялар өттү. Булак Азаттык чекит.org.